Саламатсыздарбы, сиздер менен кайрадан толгондай. Бүгүн сиздерге Польшадагы окуган студенттер кандай артыкчылыктарга ээ болот, ошол тууралуу айтып берейин. Сөздү баштаардан мурун сиздерге эскерте кетсем, бул канал жаңы ачылды, ошондуктан абдан сиздерден колдоо күтмөкпүз. Бул каналга ар бир видеого лайк басып, өзүңүздөрдүн сунушуңуздарды, пикириңиздерди калтырып, жана башка тааныштарыңыздар менен бөлүшүп турууну абдан суранат элек. Ошондой эле менин Instagram баракчама келсеңиздер, ал жактан дагы жакыныраак байланышып турабыз. Биринчи мынакей мен бул ар бир 10 артыкчылык деп бөлүп ар бирин жазып алдым. Азыр ар бир пунктка токтолуп сиздерге кененирээк айтып берем. Биринчи эле артыкчылык бул мен студенттерге түзүлгөн шарттар деп койдум. Анткени Польшада студенттерге чындыгында абдан көптөгөн жакшы шарттар түзүлгөн. Эң эле биринчи мисал айтайын, бул коомдук транспортто жүргөн студент 50% гана төлөйт. Ал эми дагы көптөгөн мекемелерге, мисалы музейге кирем десе, же болбосо ушундай сыяктуу зоопарктарга кирем десе, ал жакта дагы дайыма студенттер үчүн арзандаатуулар каралган. Ал эми дүкөндөрдө, ресторандарда, башка бир дагы көптөгөн мекемелерде студенттер үчүн көптөгөн арзандаатуулар, жеңилдетүүлөр каралган. Ошондуктан студенттерге жашоосу абдан эле жеңилирээк болот деп эсептейм. Анткени башка мамлекеттерге караганда дагы бир жакшы шарттары бул студенттерге түзүлгөн, мисалы студент жакшы окуса, өзүн көргөзүп, студенттин университеттин жашоосуна активдүү катышып, өзүн абдан жакшы жактан көргөзсө, анда студент көптөгөн стипендияларга ээ болот, ошондой эле көптөгөн мугалимдер тарабынан колдоого ээ болуп, мындай кыскасын айтканда көптөгөн мүмкүнчүлүктөргө ээ болот да. Экинчиден, бул студенттер каалаган жумушунда иштей алат. Баарыбызга белгилүү, жогорку окуу жайдагы окуулар очная, заочная деп биз Кыргызстанда айтып көнүп калганбыз. Ошондой Польшада дагы очная, заочная бөлүнөт. Мисалы күндүзгү окуган студент, күндүзгү бөлүмдө окуган студент эч кандай биз разрешение на работу деп айтабыз, ошол бизге белгилүү. Жумушка кирүүгө эч кандай дополнительный документтер жок эле, студент иштесе болот. Ал студент иштеш үчүн бир жакка барып ашыкча документтерди жасатпай, түз гана барып каалаган жумушунда иштей берет. Үчүнчү артыкчылык бул жогорку окуу жайдагы контракттын баасы. Көптөгөн Европанын башка мамлекеттерине, ошондой эле батыштын башка мамлекеттерине салыштырмалуу Польшадагы контракттар бир кыйла төмөн. Анткени мисал келтирсем, Польшадагы жеке университеттерде болсо контракт 1,5 евродон башталат, кээде 1000 евро менен болгон окуулар бар. Ал эми мамлекеттик окуу жайларда болсо контракт 2,5 евродон башталат. Албетте кымбатыраак бөлүмдөр болушу мүмкүн. Ал көбүнчө архитектура, медицина, ушундай сыяктуу бөлүмдөр, алар кымбатыраак болот. Төртүнчү артыкчылык деп бул студенттер үчүн программалар. Мисалы Кыргызстан менен азыр Польшаны салыштырып силерге мисал кылып айтайын, ошондо мындай көбүрөөк түшүнүктүү жана кызыктуу болот го деп ойлойм. Польшада окуган студент Кыргызстандагы окуган студентке салыштырмалуу көптөгөн эл аралык программаларга катышканга мүмкүнчүлүк алат. Ал программалардын бири бул Erasmus Plus деп айтылат. Ал Erasmus Plus-тун алкагында студенттер башка мамлекеттерге барып, жарым жылга барса болот, 1 жылга барса болот. Ал жакта окуп, ал жактын маданияты менен таанышып, ошол эле учурда билим алуудан сырткары ал студент стипендия дагы алып турат. Стипендия көп учурда $300 башталат, ал кайсы мамлекетке барат, ошолдон көз каранды. Дагы бир Польшанын ичинде түзүлгөн дагы бир программаны айта кетейин. Ал программа болсо MOST деп айтылат. Ал программанын алкагында болсо Польшада окуган, Польшада абдан көп чоң шаарлар бар. Жана ар бир ошол чоң шаарда көптөгөн жогорку окуу жайлар бар. Ошол жогорку окуу жайларда окуган студент, мисалы Варшавада окуп жатса, бир семестрга же 2 семестрга башка жакка барып окугусу келсе, башка шаарга барып, анда ошол программаны колдонуп, башка шаарларды кыдырып, жана көптөгөн тажрыйбаларды алса болот. Бешинчи артыкчылык бул саякаттоого ачылган мүмкүнчүлүк.
Баарыбыз билебиз, Кыргызстандан туруп башка шаарларга саякаттоого, башка мамлекеттерге саякаттоого кыйыныраак болот. Анткени бизге виза керек болот, жана көптөгөн каражат керек болот. Ал эми Польшада окуган студент эч кандай визаны талап кылбайт, көптөгөн суммадагы каражатты талап кылбайт, жөн эле азыраак эле каражат менен, мисалы кээде болот билеттерди 10 евро, 20 еврого тапсаң болот башка мамлекеттерге, мисалы Францияга же Германия же болбосо дагы жакыныраак жайгашкан мамлекеттерге ушундай арзан эле баадагы билеттерди таап алып, студенттер абдан көп саякатташат. Саякаттаган студенттин мотивациясы күчтүү болот, окуганга, жашаганга. Менимче эле мындай жер таанып, өзүнүн кругозорун өстүрүп, абдан саякаттаган студент бул мен үчүн абдан мындай чоң мотивация берет да, мен үчүн дагы. Ошон үчүн бул дагы абдан чоң мүмкүнчүлүк деп ойлойм. 7-чи артыкчылык бул жогорку окуу жайларда коррупция жок. Бул тема абдан өкүнүчтүү, анткени Кыргызстанда баарыбыз билебиз, жогорку окуу жайларда коррупция абдан өнүккөн. Ал эми Польшада окуган студенттин оюна жана ошондой эле Польшада жогорку окуу жайда иштеген студент мугалимдердин оюна эч качан коррупцияга барайын, акча менен бүтүрүп коеюн деген ойлор эч качан келбейт. Мынакей, мен өзүм жөнүндө айта кетсем, мен Польшада окуганыма 5-жыл болду, быйыл 5-жыл бүтүп атам. Канча жолу студенттер менен сүйлөшөм, группалаштар менен сүйлөшөм, бирок бирөөнүн дагы оюна акча берип бүтүрүп алайын, экзаменди тапшыра албайтам, ошону подарка берип бүтүрө коем деген ойлор эч качан келбейт. Жөн гана өзүлөрү окушат, аракет кылышат. Эгерде окубаса, анда студент деген статустан алынып, жогорку окуу жайдан кетирилип калат. Ошондуктан абдан аракет кылып жакшы окушат. 8-чи артыкчылык бул мугалимдердин мамилеси. Бул дагы абдан жакшы бир артыкчылык, анткени Польшадагы жогорку окуу жайда окуган мугалимдердин студенттерге болгон мамилеси абдан өзгөчө, башкача. Анткени мен өзү дагы деле өз тажрыйбам менен айта кетейин. Абдан мугалимдер ачык болот жана ар дайым жардам бергенге даяр. Эгерде бир суроо менен кайрылып же бир маселе менен кайрылсаң, кайсы убак болбосун жардам берип, ошол сурооңо кененирээк жооп берип, эгер жооп бере албаса, кайра ошо жооп бере турган адам менен тааныштырып дегеле абдан мындай ачык болушат жана студенттерди окуганга, изилдегенге шыктандырып турушат. Бул нерсе да мага абдан жагат. 9-чу артыкчылык бул студент Европа үлгүсүндөгү диплом. Эгерде сиз Польшадагы жогорку окуу жайды бүтүргөн болсоңуз, анда сиз Европа үлгүсүндөгү диплом аласыз. Бул эмне дегеним? Анткени өзүңүздөр билгендей, Польша болсо евро биримдигине кирген. Ошол Польшаны бүткөн студенттер диплому менен евро биримдигине кирген башка мамлекеттерге барып түз иштей алат жана окуусун уланта алат. Мисалы, Кыргызстандан окуган студент же бүткөн бүтүрүүчү башка мамлекеттерге барып иштеш үчүн нострификация керектелет документтерине. Нострификация деген эмне? Нострификация деген бул тигил же бул өлкөнүн аймагында чет элдик документке юридикалык күч берген процесс. Көрдүңүзбү? Бул дагы өзүнчө бир каражатты, убакытты талап кылат. Ал эми Польшаны бүткөн студент, бүтүрүүчү эч кандай андай процесске барбай эле түз барып окуусун улантса болот же иштесе болот. Анан акыркы артыкчылык деп бул мен билимдүү, татыктуу билим деп койдум. Анткени ушул нерселер, мен айтып кеткен нерселердин баары биригип, албетте татыктуу билимге алып келет. Анткени эч кандай коррупция жок болсо, студенттер өзүнүн жашоосуна стипендия аркылуу акча алып, иштейм деп болгон убактысын жумушка коротпосо, болгон убактысын окууга коротуп, башка мамлекеттерди таанып, башкалар менен башка программаларга катышып, көптөгөн тажрыйбаларды алса, ошол менин оюмча бул ушунун баары абдан татыктуу билимге алып келет. Ошондуктан сиздерди ойлонуп, эгер кайсы жака балам окууга тапшырса же өзүм кайсы жака окууга тапшырсам деп ойлонуп жатсаңыз, анда Польшаны карап көрүңүз деп айтмакмын. Эгерде сизде дагы суроолор калган болсо,
анда жазыңыз, комментарийге жазып суроолоруңузду жазыңыз, ошондой эле инстаграмга да жазсаңыз болот. Мен дагы бир нерсени эсимен кичине чыгып кетти, айта кетейин. Ошондой эле Польшада окуган студент көптөгөн маданияттарды тааный алат. Анткени Польшада бир гана поляктар окубайт. Бул жакта көптөгөн мамлекеттердин жарандары окуйт. Мисалы, Испаниядан көп келишет, Франция, Германия, Казакстан, Россия, Белоруссия, Украина дегеле бүт жактан келип окушат. Ошондуктан бул Польшага келип окуган студенттин башка маданияты таануусу дагы абдан күчөйт, жашоого болгон кызыгуусу абдан арттыйт деп айтмакмын. Дагы бир жолу сиздерге видеону толук көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Биз менен болуңуздар. Görüşkünçe. Bilmiyorum.